Ардактуу ТВ көрүүчүлөр, ардактуу достор, эфирибизди уланта беребиз. Бир отурган бойдон. Себептегенде маектештерибиз биринин артынан бири келип жаткан чагы, анда эмесе кезектеги маектешибиз менен таанышып маекти баштайлы. Ооба, чындыгында сонун коногу студиясынан орун алды. Кыргыз сахнасынын көркү. Ар дайым өзүнүн өзгөчө бийлери, анан чыгыш ырларын катыра ардаган, өзгөчө талант, өзгөчө үндү, анан өзгөчө бийчи да деп коеюнчу айтырган Эрмекова биздин студиясында конокто. Саламатсызбы? Кутмантан барыңыздарга. Манайлар сон. Куттуу студиясы көрүп атканыңызга кубанычтабыз. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Албетте, мен дагы кубанычтамын. Сөз түрдө ушундай эфирде сиздер менен бирге болгонубузга. Келиңиз анда элибиз менен амандаша алыңызчы. Эл да сизди сагынып окшойт. Жалпы кыргыз элиме саламдашайын. Албетте, эшикте кар болсо, жүрөктө жаз дегенде ар бириңиздердин үйүңүздөрдө мына ушундай маанайлар болсун. Таңкы эфирде сиздер менен баарлашып жаткан абдан кубанычтамын. Сизди көргөндө мындай суроо пайда болчу эменде. Эми азыр берип алайын. Мүмкүнчүлүк бар да. Айтылган Эрмекова бийчи болом деген чоң бир кыялын ишке ашыра албай анан ырчы болуп кеткен би. Жок, негизи биз үй бүлөбүз менен эле баарыбыз эле жакшы бийлейбиз. Атам, апам, эжем, ким болбосун сиңдим баары эле биз тааныган бүт эле билишет. Негизи бийге аябай шыктуу келебиз, анткени деген тайнем негизи эле аябай мындай бий кружокторуна барбаса деле негизинин аранан тубаса талант экен эле. Албетте бизде эле ушул баягы гены деп коет, орусча айтканда, сөз түрдө ошолорду улам баратат окшойбуз. Айтор баарыбыз эле жакшы билебиз. Буга чейин мен эч бир кружокторго катышкан эмесмин. Меники находу эле кете берет. Музыка коюлгандан кийин, демек бийлей беребиз. Демек бул жаратылыштагы эле кошо ала жүргөн таланттардын бири. Анан жана той топурга сизди чакырган учурда чыгыш ырларыңыздан сырткары жана өзүңүздү сахнада алып жүрүүңүз, бийиңизге да карап чакырган учурлар болсо керек. Өзүңүзгө айтып калышабы комплимент катары? Жок, негизи той элери шаң болсуң депчи. Жок, ал албетте сөз түрдө ушул бийчилердин деле кереги жок, сен эле болсоң болду дей берет да. Негизи бийчилер башында баягы жар айтып киргенде коридор кылып бийчилер жалдадыңарбы деп сурап калсам, жок, бийчинин деле кереги жок, сен баарын өзүң бүтүрөсүң дей берет да. Бирок негизи бийчилердин деле өзүнүн орду бар. Бирок ошентсе деле баягы мен бийлеп, ырдап ушинткенге көпчүлүгү ушул баягы бийчилерди эле чакырбай кое беришет да. Сөз түрдө баягы бул жакта бий дагы, ыр дагы болот деп көбүрөөк ишенишет ага. Чыгармачылык кандай болуп атат? 2024 кандай болду? 25-жыл кандай башталды? Негизи 5 жылдан бери Кудайга чексиз шүгүр. Чыгармачылык боюнча айта кетсем, негизи эле жалпы саны менен айтканда абдан сонун, жемиштүү, бардык ушул мен кыялдарым бардыгы орундалып, ушул чыгармачылыкта эмне кааласам ушулардын баары акырындык менен, элдин батасы менен, ата энебиздин батасы менен бир аз да болсо элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келатабыз, аракеттебиз. Сонун быйылкы жылдагы, буга чейинки жылдарыбыздагы абдан сонун жемиштүү болду, ийгиликтүү болду. 2025-жылга коюлган пландар, чоң пландар, балким Борбор шаарыбыз Бишкекте чоң жеке концертиңизди бересиз. Албетте, ар бир чыгармачыл инсан катары мен деле кыялданат болушум керек. Негизи Ош шаарында тургандыктан, Ош шаарында той көп болгон менен, бирок чыгармачылык жаатында бир аз көтөрүш аябай мойнун калыш керек. Акырындык менен да. Эгерде сен ушул телевиденияга же болбосо жөн гана ушул клип жаатында элге жүзүң көбүрөөк таанылуу максатында сен аракетте болсоң, демек сен борбордо жашашың керек деп айта алам. Бул жерде мен ата энем 25 жылдан бери эле жашаган үчүн көп келип турам негизи. Мейманчылыкка деле, же болбосо той топурларда сезондо сөз түрдө чакыруу көп болот. Албетте, сиз айткандай, азыр быйыл көбүрөөк ойлонуп калдык. Азыркы мол жолкусунда дагы келгеним дагы бирден бир себеби дал ушул жактан бир батир алып, алдыда толук түрдө жашабасак дагы, бир убактылуу болбосо дагы, негизи биздин ушул борбордо квартирабыз болсо деген максатта келдик. Мурдакка караганда көбүрөөк келип турасыз. Ооба, эми сизди Байма-бай студиясынан көрүп калсак болот экен, буйруса. Сонун. Клиптер, жаңырлар тууралуу сүйлөшөлүчү. Буга чейин жүрөгүм сени тандады деген абдан сонун чыгарманы чыгардык. Клип тартканы жатабыз буйруса. Кече жакында эле
мына өз негизи бул борборго экинчи ушул максатта келгенибиз дагы Гүлжит Сатыбек агабыздын концертине келдик. Спорт ордосунда 2 күн бою кызматта болдук. Анткени чармачылыкта жакын инсаның болуп калат экен, бир тууганың да болуп калат экен. Көп учурда ушул колдоп, акыл насаатын айткан кыргыз элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлжит Сатыбек агабыздын концертинде дал ушул дагы да болсо бир тууганда болуп калган Бактияр Токторов агабыздын Буй-буй аттуу ырын жаңы версиясында элге алып чыктык. Буюрса ырдаганым 2 күн эле болду. Дал ошол концертте ырдаган болчумун. Бирок азыр ошо 2 күндүн ичинде жакшы элдердин жүрөгүнөн орун тапты десем болот. Буюрса алга дагы клип тарткан аракет кылып жүрөбүз. Айтурган айым өзүнө жакшы эле жанр тандаган. Айтурган айымдан сурачу дагы суроолорубуз көп, астында оюнубуз бар, ага чейин кыскача жардамга барып келели кесиптеш. Таң эрте жакындарыңыз уйкуда жатканда аларга кичинекей бирок чыныгы кереметти көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Kenya Sunset чемпион чайы ар бир чыныны күн нуруна толтуруп, Кениянын жумшак, жыпар жыты менен ойготот. Күнөстүү плантацияларда өскөн Нукура Кения чайы сизге күн бою сергектик, жаркын маанай тартуулайт. Чемпион Kenya Sunset. Чыныгы Kenya сиздин үйдө. Этпи, анда бизге алмалуу дада керек. Анткени ал дандуу мөмө жемиштер менен Витаминдердин пайдасын айкалыштырат. Жан, өкүнбөйлөсүң бе? Неге? Мен кыялдарымды ишке ашырыш үчүн баарын таштап Бишкектен кетип баратканбызга. Жок, өкүнбөйлөм. Айырса, кафеде иштетип анан мурдагыдай элдер жайына түшүбүз керек. Тамга сүрөттү сен тарттыңбы? буну мен тарткан эмесмин. Силер жагын келип, бул жерде болгон окуяларды билбейт окшойсуңар. Коркпо балам, мен жаныңдамын. Тегиле жадагы жаныбызда. Жакта бир кызык нерселер болуп атат. Кайда атам, уксаң мен. Не кылгантасың эми? Бул жактан кетип калгычы, пожалуйста. Силердин кеткениңер өзүңөргө жакшы. Балам, ал жакта эмне турасың? Мага жардам бериңизчи. Жүрөккө, балам. Папа, мен коркуп атам. Кыскача жарнамалык тыныгуу, эми жарнамалык тыныгуу учурунда бизге кошулган көрөрмандар болсо, достор болсо, биз эске салалы. Өрчү айымыбыз конокто бизде Айтурган Эрмекова. Эми биз эфирибизди уланта берели. Кесиптешим укмуштуу да оюндар даярдап атат. Эми азыр Айтурган айымды кыйнайбыз го. Мындайча айтканда оюн эмес кесиптеш. Болгону мен билгенден жандуу үн менен ырдаган өрчү айымдар, жандуу үн менен ырдоодон коркпогон өрчү айымдар аз эле. Ошолордун арасында Айтурган айым да бар. Ар дайым той топур, концерт баарында жандуу үн менен ырдап жүрөт да, мен өзүмгө. Анан таң эрте дагы түз эфирде бизде жандуу үн менен ырдаганга эмнеге болбосун деп туруп, жандуу ырдата алган да кесиптеш. Анын үстүнө Жөн ырдатпастан, мен билгенден Айтурган айым кайсы ырчынын ыры болбосун, кайсы тилде болбосун, аябай чучугунда жеткире ырдайт. Мен ырымды да коюп берип койгон. Ооба. Анда биздин режиссёрдар болсо, бизге четинен сүрөттөрдү чыгарып берсе, Айтурган айым ошол ырчынын репертуарындагы ырларды 4 сап аткарып берет, Алгачкы биздин ырчы. Анда баштадык, жүрөдүк, Күндөр жаңырат, күнөөсүз бирөө сагынат.
күтүп зарыган. Сөздөрүн унутуп калдым. Жаңыра күтүп алыстан, күтүп нанайда. Таңкы эфирге келген. Макул, эсеп кийинки ырчы. Браво. Түн караңгы деп баштайлы. Түн караңгы, күн да караңгы. Биздер чеген айда караңгы. Бирге жүргөн бактылуу күндөр. Тынчымдалып козгойт санамды. Ыйлай калдың сен дагы. Ыйлай калдым мен дагы. Буйру баса айла жок экен. Иште калды сүйүү арманы. Бали. Иште калды сүйүү арманы. Баракелде. Браво. Уланталы. Бизде дагы бар. Немени жана такырды чыгарып койгоңорго Гүлбадандарды аш керек болуп калды. Отасаң күйөнүмдөн индамай, баламан ошугуң саны бір талай. Унутма шуну сени хамхар калай, топа олмасаң күмөндай. Отасаң күйөнүмдөн индамай, баламан ошугуң саны бір талай. Унутма шуну сени хамхар калай, топа олмасаң күмөндай. Hey Gülbadan ey, hey Gülbadan ey нозаным. Бизде дагы бар. Ооба, кийинки сүрөткө кезекти берели. Анда кийин. Вау. Жанзера Мерия сики масте да дали дил дивана. Жанзера. Кайсы тилде? Бизде дагы узбек тилинде. Жок. Кийинки сүрөткө кезекти берели. Бизде дагы сүрөт бар экен. Шохрат Изи кара на. Мен билишимче бул мырзанын репертуарына бир жакканчы. Жок, бул мырзаныкы эмес, негизи экөөбүз тең ырдаганбыз. Шухрат Якубов агабыз менен бирдей эле. Абдан сыйлаймын. Жакында дуэт да деп жүрөбүз. Күндө жазышабыз. Кайсы сиздердин дуэт бир күндө салбайт окшойт. Но абдан мен негизи эле восточный ырларга жакын болгондуктан Шухрат байкебиздин ырларын абдан жакшы көрөм. Бирок автор бул эмес болчу. 70 жашта айтып атат болушуңуз керек. Негизи эле автору ушул уйгур элинин өзү Каракалпакстанда жайгашкан. Атын унутуп атам, бирок ал киши негизи чармачыл инсан эмес экен. Элдигир болуп эле аталып калган экен. Шухрат Якубов деп автор катары мен кабыл алып ырын ырдап жүрөм. Так, жалпы, жок, бизде дагы бар. Ооба, айтырганайымды бир аз кыйнайлы оштон бери келди. Вау. Азыркы учурда өзгөчө. Эстедим, короче, ушуларды. Азырынча, но тоже аябай таланттуу. Жаттаганга жете элекпиз, э? Бизде дагы сүрөттөр бар болсо, чыгарып берели. Кок Жигули, кок Жигули, эслатады sevgimizni, эх, Жигули. Кошни гули, кызганады сени менден оша гули. Ай-ай-ай, кок Жигули, кок Жигули. Саным, бизде дагы сүрөттөр бар болсо чыгаралы. Акыркы сүрөттөрдүн бири окшойт. Алма бермесең ялли. Алма берсе ермесең ялли. Алма бермесең ялли. Алма берсе ермесең ялли. Саным, баракелде. Азамат, дагы бир жолу да окшойт айтып турган айым жандуу үн менен ырдадан коркпойт. Азамат, айтып турган айым, ар дайым ар кайсы тилде ырдап келатасыз. Ошол тил ырдап жаткан ырчылар көпчүлүк учурда айтат, биз түшүнбөйбүз, ыр мага өзү жакта аткардым деп. Же сиз түшүнөсүзбү ырдап жаткан? Албетте, сөз түрдө. Ырды түшүнгөндө саптар негизи сөз түрдө жүрөккө
катыш керек, анткени деген ар бир сөздүн жазган автор деле жөн жазбайт да. Ал негизи жашоосунан, окуядан алынган нерсе, ошол нерсени кунт коюп ырдасаң сөздөрдө ырдын майын чыгарасың да. Ар бир ырдын артында өзүнүн тарыхы бар, Мен дегенмен мындай суроолор пайда болду биздин ырлардан кийин. Айтурган Эрмекова алдыңкы күндөрү кайсы тилдерди дайындап атат? Деги кайсы тилдерди ырдай элексиз? Орто Азияда. Кытай тилин ырдай элек болушум керек, Корей тилин. Негизи эле көп эле тилдерди ырдадык. Ошо негизи чармачыл инсанда жалпы биздин досторубуз болбосун көп айтышат, тилиң бат келет. Кыргызча ырлар көп, бирок ошентсе дагы чет элдердин ырларын жакшыраак, тил көбүрөөк жакшы жарашат да. Ошондуктан бүт эле тилде ырдаганга аракет кылып жүрөбүз. Буюрса жакынкы арада ушу биздин репертуарыбызга кошулган ырлардан болсун деп сүйүү жөнүндө француз тилинде ырдайм деп турабыз. Бир айдын ичинде чыгып калат буюрса. Тандаганда дагы дүйнөдөгү эң кооз тил тандалыптыр да. Ооба. Жагымдуу тил. Демек, француз тилинде дагы ыргабыз жакын арада буюрса. Сонун. Анан бизге бүгүн кургоол келген жоксуз. Жаңы ырыңызды алып келдиңиз. Бул ыр кандай жаралды, келиңиз жаралуу тарыхына баралы. Буга чейин эле айткандай эле абдан тыгыз байланыштабыз. Бактияр Токторов агабызды абдан жакшы көрөбүз. Тамашалап көп айтып калат. Мен негизи мындай эфирде азыр ушундай жоош кыз болуп көрүнгөнүм менен жашоодо абдан шайырмын, сахнада деле абдан шайырмын. Көпчүлүгү жашоодо мындай негизи шайыр эле экенсиң, бирок мындай эфирлерге же болбосо сүрөттөн көрсөк, Инстаграмдан көрсөк, аябай мындай сүрдүү жана олуттуу көрүнөсүң деп таң калышат да, бирок жашоодо башка экенсиң дегендей. Бактияр Токторов агабыз айткандай эле сахна жаатында мен бир гана ушул аял кишилердин арасынан мен эркек киши сахнада бандай шоғырларды ырдасам, сени ошолордун катарында көрөм дейт да, негизи. Анан ушу менин репертуардын ырларын баарын ырдасаң деле сага жараша берет деп, анан Аксы Жергесинде бир тойдо чоо болуп калып, бир жыл мурун кайсы ырым жагат ошону ырдай бер деп өзү сүйлөп ушинтип калды. Анан буй-буйду ырдайын жатканмын деп десем, анын негизи өзү баягы Бактияр Токторубуз уже майын чыгарып, элге жеткирип, баарыбызга абдан ушунчалык жагат азырга чейин. Сонун кылып ырдап койгон, бирок мен айттым да, башкача версияда, медленный версияда ырдасам кандай болот десем, аябай сонун болот. Классика чисто деп ушул уруксатын алып, кече жакында деле бир жыл өтсө деле кайра чалып, ой мен уруксатын бербедим беле десе да, жок, дагы алгым келген, может сиздин мненияңыз өзгөрүп кеткендир, жок, такыр. Ушуну ырдап көр, сонун болот буюрса деп өз батасын берип жаздырдык. Как раз таки ушул Гүлжет Сатыбек акабыздын концертинде даяр болуп калып, ошол моментте жиберишип, ошол моментте ырдадым. Дал ушул ыр соц тармактарга чыкканда бир сутка болду. Мен бул ырды уктум. Сизден ырыңызды алганда да уктум. Биз буга чейин жанагы буй-буй деп жыргап, күлүп, позитивдүү маанаймен кабыл алган ырды атын да өзгөртүрүпсүз. Атын Ыза деп атап, анан аткарууңуз дагы аябай аянычтуу, башкача бир тагдырды чагылдырат да. Эмне себеп болду? Кече дагы ушул концертти ырдаганда комментарийге аябай көп аялдар жазды да. Мен буга чейин мисалы үчүн сиз айткандай бардыгы көбүнчө сөздөрүнө маани бербей эле бийлей бериптир эле да. Даже мен апам айтып атпайбы, мен бунун сөздөрүнө ушунчалык маани бербептирмин. А когда бул ыр чыкканда, менин версиямда чыкканда апам наушникте угуп көрүп, ар бир сөзүнө маани бериптир да. Көрсө бул жерде аябай чоң сүйүү болгон экен, өзү тарыхта болбогон сүйүү болгон экен да. Негизи эле бул акыркы учурларда мен өз жашоомдо ушунчалык бир мындай бир балансировка деп коет, ушундай нерселер болуп атат. Сүйүү жаатында мындай Алла чек шүгүр, үй бүлөлүү эле адаммын, жолдошум бар дегендей, бирок ошентсе дагы жолдошум болгон сүйүүм өзгөчө күчөп барат. Же болбосо кандай ошону түшүнбөй эле бир мындай кайра сүйүп баратканда мындай кыз жигиттик мамиле болот го. Ошол жакта сезимдер козголуп, эмнегедир буга чейин мен шаңдуу ырларды ырдап жүрсөм, эмнегедир азыркы учурда ушундай аябай классикалык, лирикалык ырларга басым жасагым келип турат.
сонун сүйүүнүн жакшысы бир адамды кайра сүйүп калуу дейт го. Сонун азаматсыз ийгиликтерди каалайлы. Таң эрте келип бизге маек куруп, Бишкекке болгон сапарыңыз аз эле болсо дагы ошонун четинен бизге убакыт таап маек куруп, эфир аркылуу эле биз менен амандашканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Биз сурамжылоо жүргүзөбүз да, соц тармактачы кимди эфирибизден көргүңүз келет деген учурда айтырган Эрмек аны эмне үчүн чакырбайсыңар деп бизди урушкан учурлар болот да. Биз чакырабыз. Өзү келбейт. Ооба. Ош жергесинде болгондуктан убактысы жетпей калат деп биз ушуга чейин актанып келгенбиз. Мына буюрса эфир аркылуу бүгүн телекөрүүчүлөрүбүз да көрдү, сиз менен амандашты, жаңылыктарыңызды укту. Сизге ыраазычылык билдирели, чыгармачылык ийгилик. Азыр болсо сизди узатпайбыз. Болгону сахнабызга узатып, жаңы чыккан жагымдуу Ыза чыгармасына күбө бололу. Гүлүм айым, мен кечирим сурайм албетте. Айтырган айым, Ыза деп которгондо каршылык көргөзүп же бир-эки комментарий болгон жокпу? Жок. Автор Бул көбүнчө ушул аял кишилер көбүрөөк колдошту. Буй десем боло шаңдурак мындай көрүнүп калат, болуп калат деген сыяктуу эле ой болуп, анан аял киши ырдап атканда биз көбүнчө ызаланабыз да. Ооба. Көп эле учурда ызаланабыз, жүрөк ызаланат, сыртыбыздан да ызаланабыз. Эркек киши ызаланбайт, такыр ызаланбайт да. Мен эркек кишинин ызаланганы бир-эки эркек кишини көрбөсөм эле, калгандары аябай эле оор басып. Алар да аябай сезимтал болгондуктан ичинде ызаланышы мүмкүн. Бирок ошол ыза көбүрөөк аял кишиде болот. Ошондуктан Ыза деп атап койдук. Эми бул жаңы версия болгондон жаңы өзүнчө бир ат коюп. Жооп алдым. Анда биз ырга күбө болобуз. Түн караңгы, күн да караңгы, биз ээрчиген айда караңгы, бирге жүргөн бактылуу күндө тынчымдаңып козгойт санамды. Жалгыздараак бирге жөлөнчү, жалгыз турам ага жөлөнү, жылдыздара таң сүрүлсө да кетким келбей турам көгөрүп. Ыйлай калдың сен дагы, ыйлай калдым мен дагы. Буйрубаса айла жок экен, иште калды сүйүү арманым, иште калды сүйүү арманым. Түн караңгы, күн да караңгы, биз ээрчиген